салыктын көлөмүн чоңойто турган болсок көбүрөөк чогулуп баштайт деп. Бул жаңылыштык пикир. Анткени тескеринче салыкты төмөндөткөн сайын көбүрөөк адам салык төлөй баштайт дагы, мамлекет көбүрөөк салык чогултканга мүмкүнчүлүгү болот. Анткени салыкты да төлөй турган бул ишкерлер. Ишкерлерге салыктын көлөмүн азайта турган болсок, аларга дагы кийин ишканаларын чоңойтконго, өздөрүнүн баягы жаңы тармак кылып ишин кеңейткенге дагы мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондо алар дагы качып, же болбосо салык кызматкери менен бир кандайдыр бир жабык эшикте сүйлөшүп алып, иштерин жаап жашырганга да мукташтык болбойт. Ошол себептен биз деген салыкты төмөндөтүп, менин программамда салыкты төмөндөтүп, көбүрөөк ишкерлер ачык, айкын, толук кандуу салык төлөй турган кылсак, дагы жаңы иштеп баштаган чакан ишканаларга да жеңилдик беришибиз керек. Ушу салык жагынан каникул берип, демек ишкерлерибиз бутка туруш керек. Орто, чакан бизнести мамлекет тарабынан колдогондо гана ошондо мамлекеттин экономикасы күчтүү болот. Анткени негизи экономиканы туруктуу кармай турган бул орто жана чакан бизнес. Анткени бай олигархтар, ооба, алар болсо жакшы, бирок алардын саны эч убакта көбөйбөйт. Негизи өнүккөн мамлекеттерде буларда орто жана чакан бизнеске мамлекет басым кылат. Ошондо гана баягы саны көп, анча-мынчасы иши жүрбөй калса, кээбирки жабыла турган болсо, демек алар болсо жалпы мамлекеттин саясатына эч убакта тийиши болбойт. Анан бир 5-10 олигарх бар, анын бирөөсү да жумушун токтотуп койсо, бирөө эле иши жакшы жүрбөй кала турган болсо, ал сөзсүз түрдө мамлекеттин экономикасы таасир этип коет, билинип калат, сезилет. Ошол себептен биз деген чакан, орто бизнести колдой турган өзүнчө программабызда бөлүгү бар.